Assalamu alaikum dostlar. Бүгүнкү жакшы кызыктуу маегибизге келдик. Бүгүн сиздер менен алдыда кызыктуу маек болмокчу. Ат такалоо боюнча. Assalomu alaykum. Алейкум. Кандайсыз? Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу жылкыш костор, урматтуу саяпкерлер, жаш саяпкерлер, биздин Аккула Instagram баракчабыздын катталуучулары, YouTube'дагы биздин көрүүчүлөр, баарыңыздарга бүгүн биз Чоң Кемин өрөөнүнөн Тегирменти деген айылдан сиздерге жаңы жакшы маек тартуулайбыз. Бүгүнкү маегибиздин коногу Касымбеков Мухтаринибиз. Мына Мухтаринибиздин үйүндө келип отурабыз. Анткени бул Мухтар талас демекчи Кыргызстан боюнча жалпы ушу ат такылоо боюнча мыкты адис. Саяпкер, сынчы, селекция жумуштарында да чоң басым жасап жүрөт. Бирок бүгүн сиздерге маегибиздин өзөгү ушу атты кантип такалоо. Бул ат абдан искусство экен такылаш. Ушу аттын такалоонун сырлары боюнча маек курмакпыз. Мухтариним, мына бүгүн сенин үйүңө келип даам сызып маек куруп отурабыз. Эми бул өзүң жөнүндө тааныштырып, элиң ким, урууң ким дегенде баягы кыргыз баласы жет атасын биле жүрүш керек да. Кайсы уруудун кулунусуң, анан канча жылдан бери ушу атка кызыгып жүрөсүң, ушул боюнча биздин салттуу сурообузду берели, ушул боюнча жооп берсиң. Assalomu alaykum. Rahmatullohi barakatuh. Келгениңизге рахмат беке. Мына ушу кыргыз деп айтканыңыз үчүн буга да кичине намыстанам, кыргызмын депчи. Анан өзүм ошо кыргыз деген баягы өзүм жылкыга тең этмеспи. Бөлөгелде жок. Кыргыз каяктын кулунусуң дейт. Мен ушу Чоң Кемин Тегирменти айылынын кулуну. Биз Солто уруусунун ичиндеги саруубуз. Эшимбиден. Анан ушул элде, ушул жерге биздин ата-бабалар келип жердеп эл болуш жердин эли болуп ушактык болуп калдык. Анан кийин негизи эле сиз айтып аткандай ата тегин деп айтып атасыз. Ошондой эле бул жылкынын да канын сурап атпайсызбы? Көбү жылкынын канын ата тегин билет, өзүнүкүн билбей калышат да. Анан кийин биздин ушу атабыз немебиз, ата тегибизде дагы ушул ат чапкан саяпкерлер болгон. Анан усталар да болгон, темир усталар, жыгач усталар. Негизи ушул биздин бутакты родословниясын дегенде азыркы тил менен айтканда ошолор бар да. Анан сөзсүз да мен жеке оюм, кайсы иш болбосун ошонун ар жагында канында деп айтабыз биз. Ошо тамырында ошол нерселер болсо анан чыгат экен да. Анан көп эле киши бул ишти кылам деп балким аракет кылышы мүмкүн, бирок ары канында болбогондон кийин ылдам эле мындан чыгып кетишет да. Андайларды да көрдүм да. Анан сиз айткан бул така боюнча негизги теманын башы така турбайбы? Анан мен айтар элем, ушу такалаган бул өнөр деп айтам да. Себеби бул ат такалаганды бир күндө же бир айда эле кылып кетчү иш эмес экен негизи. Мен бул така менен алектенгенге быйыл 25 жыл болот экен. Тажрыйба аябай чоң экен да. Анан ошончо биздин астыбыздан канча деген миңдеген аттар, миңдеген туяктар өттү да. Анан кийин ошондон баягы тажрыйбанын негизинен дагы анан кайсы иш болбосун тажрыйбасы көп болсо ошол ишти багындырып алат да. Ошол иштин ээси болуп алат. Анан баягы айткандай мык каккан элдин баары эле билет. Таканы туура такалаганды
көп нерсе билбейт да. Ошо биздин Мухке рахмат, ушу биздин да сага келип аткан себеби сен абдан чебер атты абдан сонун такалайсың, баарыбыз билебиз. Анан ушу сенин сабактарың, сенин айткан сөздөрүң биздин жаш саяпкерлерибизге, жаш такачыларыбызга, жылка кызыккан инсандарыбызга абдан абадай эле керек да, суудай керек. Ушу така боюнча ушу сырларын бөлүшүн деп келдик. Бир таканын айынан бир бүлүктүн башы кетет, бир бүлүктүн айынан бир азаматтын башы кеткен жоокерчилик заманда такачылык өнөрүнүн мааниси зор болуп келген. Бүгүнкү күндө мондай чоң байгелердин убагында чоң байге өнүгүп аткан учурда ушу бүлүктүн тагдырын така чечет эмеспи? Анан ушунун сырларын ушуну башынан баштап айтып берсең. Эми такалагандын сырлары биринчиден така атка келиш керек да, аттын туягына. Бизде тескерисинче такага аттын бутун келтирип коет да. Кээде ушундай учурлар болот. Така деген заводской импортный, муну ийип түздөгөндө болбойт, ушул бойдон уруш керек дегендер да угам. Анан именно ошондой такаланган аттардын буту кетет. Анан кийин мен жана айтып атам, такалагандан көп нерсе чечилет деп атпайсызбы? Ал суроону жакшы бердиңиз да. Эми жана айтып аткандай, биз ат такалап атабыз. Биздин Кыргызстанда мыкты күлүктөр бар да. Бирок көбүн эсе аттардын буту кетип калып атат да. Эрте эле кетип калып атат, Эрте эле буту кетип калат. Анан кийин мен айтар элем, жана мисалы чет өлкөнүн аттары бойлору деген 1.70-тен кем эмес, салмактары 500 килодон да кем эмес болуш керек алар. Анан кийин Англияда, Ирландияда чапкан аттар үстүндө жаки 50дөн кем эмес. 56. Ошолор деген кандай катуу жүгүрүшөт, буттары да кетпейт да. Канча жылдык аттары жүрөт, буттары кетпейт. Биздин аттарды козо өздөрү да жана марафонец аттар да биздики. Жеңил. Үстүндө да жана 27-30 килдик балдар 40 килде отурулса чыр чыгарат да, жок болбойт. Оор дейт. Анан ошол аттар бизде скорость дагы, ылдамдыгы дагы азыраак, бирок аттын буту кетип калып атат да. Кеткенде дагы даже сынып да кетип атат. Мунун себеби эмне деген суроо туулат да? Ошол суроо туулбаса аны туудуруш керек да. Туура? Туулбаса жана айттым, вызывающий сайып туруп туудуруш керек. Туура? Ошонун себеби мына ушу така деп мен айта алам да. Туура эмес такалоодон. Туура эмес такалоодон. Себеби элмар эле мык какканды таканы коюп эле уруп эле чаап жүрүшөт. Бирок ушул такага көп көңүл бурбайт. Атын аксатышат. Анан ошого кеткен акчасын, дарысын 2-3 эсе салып берет. Жана орусда айтат го, скупой платит дважды дейт. А бизде ошол точно ошондой болот да. Себеби атты туура такалаган ат деген ар бир шаг ыргытканда бутту туура такаланган ат 4 сантиметр 5 сантиметрден ашык таштайт. Туура эместен. Анан ошо 4 сантиметрде эле 10 жолу ат секиргенде 40 сантиметр болуп атабы? 100 секиргенде деген андайын 4 метр болуп атабы? 1000 жолу өткөндө 40 метр болуп калып атабы? Кандай? Мына ушул айырмадан аттарды чабышат, көрүп атабыз. Болбосу учуп эле баратат ат. Бирок калып эле баратат. Ошол жанагы туура эмес такалагандан, туура эмес такаланган эске айтпадымбы кандай экенин? Мисалы мына моореки тарамышка күч келип калса, ат аябайт, ага да бут керек да. Ошон үчүн ат кем таштайт. Кем таштайт. Ошон үчүн анан мен аябай сонун даярдадым эле, анан жетпей калды, анан ход келбей атат деп айтат. Ошол жанагы такадан.
Муке эми азыр ушул сен сонун айтып бердиң. Муке мына азыр сенин алдында дагы мындай сүрөттөр тур да. Ушул таканы азыр биз Кудай буйрса мына көрүүчүлөргө айта кетели. Азыр биз теория түрүндө лекция болот Муке менен анан кийинки иштен даяр аттыруу, аттыган такылоо практика түрүндө көрсөтөт. Бирок ошого чейинки азыр ошол сүрөттөр боюнча дагы биринчи кантип тандаш керек, кандай такан тандаш керек же мыкты тандаш керекпи, аттын тоюн кантип кесип даярдайт, ошо боюнча сиз азыр улап кетип кылып эми багы кандай десем, мисалы сизге көрүнөбү мына. Мисалы мен аттын таманын көргөзөйүн, сүрөт тартып. Ооба, Таманы. Анан ушул таманында мындай бизде жүрөк деп коет эмеспи? ооба. Жүрөгү. Ушул аттын туягынын ушул кандай экенин ушул көргөзөт да. Туяктын мындай айтканда абалы кандай экенин бул көргөзөт. Түспү, кыйшыкпы, Түзбү, кыйшыкпы, витамини жетеби, жетпейби, кайери кем, жаракка түрдүү нерселерди көрөбүз да. Ошол экинде ушуну кыргыз улуу эл, кыйын эл десем жаңылышпайм, ушуну мурекини жүрөк деп туура атын тапкан да. Себеби аттын туяк деген бул аттын тырмагы да. Ооба. Тырмагы менен жүгүрөт ат деген. Бөлөк мал деген буту менен жүгүрсө, жылкы тырмагы менен жүгүрөт. Эми ушурекиге аягы болот да. Ушурекиге канды ташый турган ушул. Анан бизде көбүнчө ушурекини кезип алып түшүрүп салышат. Анан бул кан ташыбай калат дагы. Туяк деген мулар жарылган, ичин кессеңер жаракка, журакка булардын баары кетип калат. Ичин тазалаганда көрүнөт. Ушул жүрөк деп туура айткан. Насос канды, питанияны ушул жүрөк бияка ташыйт да. Аттын жөөнүнөн чыккан канды бияка алып келип берүүнүн жардамы чоң экен да. Себеби могу жерде деген эми биз дальше андан ары кетсек, бу жерде деген эки артериальный вена өтөт да. Могу жерде көрүп жүрөбүз го. Ошол могу жерде давление болуп, могу жер аябай повреждение болуп, жанында болуп калганда жүрөк катуу уруп аткан үчүн бул кан айланмай калган үчүн могу жерден Көп чыгып кетет. Мына кызык. Жана көз чыгып кетти, анан кан тамыр шишип калды дейт. Ошонун бирден бир себеби туяктын ичинде жана орусча термин менен айтканда кровообращение жүрбөй калган үчүн биягы жука да. Кан тамыр ошо бердин жана шишип кетип аткан ошо. Себеби кан айлануу биякта Жок болуп калат. Анан жана таканы урганда дагы бизде могу жерде эми орусча айтканда могу жерде белая линия деп коет. Ушурекини жаппай турган такаларды да уруп коет. Ичке такалардан уруп коет деп го, байкап атасызбы? Ооба, жанагы өтө ичке. Десятка деп коет, ондуктар менен. Десятка, 12, 14 дегендер бар, Ошо чапкан аттарга мен совет кеңеш берет элем, 10-чу эмес, 12-чини уруш керек. Эңирөөк болуш керек экен да. Себеби могу туяктын эң биринчи эмеси мууреки тийгенден ташыркап баштайт ат. Могу белая линиясы ак. Көбү могу эле кезе берет, ушундан ташыркайт дейт. Билесизби? Ооба, могу эле жүрөт. Ушундай кезе беришет да. Туура эмес экен да бул. Муну ошо кескен болбойт, кесип коюш керек. Бирок могу эки жерин эле алыш керек биякты. Могу жерге таш туруп калбаш үчүн эле. Таш тыгылып калбаш үчүн могу эки жерди алыш керек. Анан көбүнчө таканы могу жерге чейин уруп коюшат. Мен көрүп эле көп жүрөм да. Ошондо мунун башы бул жер калып калат да. Жетпей калат экен. Жетпей калат дагы, анан кийин жана тарамыш могу кетип калып аткан себеби ошол. Түшүнүктүү.
Анан муну балансировка да кылганды билбейт. Мисалы могу центрден ылдый чүрсөк, бул бир таканын учу биягында болсо, бирөөсү биягында болуп калат. Мындай оодуруп болот. Аны да карашпайт. Анан мен анан эчтен иш жүзүндө муну көргөзүп берем да. Эң сонун. Рахмат. Мөкке буюрса эми азыр ошол биз досторубузга ошол практика жүзүндө да азыр көргөзөбүз. Бул эң сонун бизге сабак болду. Анан ушул бул жана да бир учка айтып өттүм. Казак туугандарга да чакырылып турбайсың сен ат такалоо боюнча. Ошол жакка жанагы бир эпизодду айтып өтсөң. Эми 1-2 жылда болуп калды окшойт. Чымкентке ошакта казак туугандар чакырды да. Анан алардын чакырган себеби ат чабабыз дейт. Анан атыбыз чабышка жетпей эле аксайт дейт. Же чабышка жеткен атыбыз ошол жерден аксайт дейт. Бир дагы аксабай келгенибиз болгон жок дейт. Анан кийин ошо уккан окшойт. Анан ошакка бардык. Барсак 12 аты бар экен. Бирөөнүкүнө ошо жана ортопед эме бабка отуруп калган экен, ошол экини көтөрткөн така жасай баргам мен. Ошону коюп сөөк тарттырып эмени түздөп койдук. Ошондой така жасалды да. Анан ошол жердеги аттардын ошибкасы ошо такалагандын. Заводдон алып келген таканы эле ошол бойдон ура беришет экен. Кандай болсо ошондой эле. Анан ал бир эмесин айттым го, бир аттын буту кыска экен депчи. Анан көбүнчө ошо кыскараак буттары кетет аттын. Ошону ат такалаган киши ошону көрүш керек, көрө билиш керек да. Аттын кайсы буту кыска, кайсы буту узунураак экенин. Аны дагы көргөзүп, эмете аныктай турган нерселер бар. Ошого дагы тажрыйба керек да. Кайсы буту кайсындай болуп атканын ат жетелеп келатканда эле көрүнөт. Мисалы, эми бизде тажрыйба көп болуп калды да. Анан ошол кыска буттарды ошол бойдон ура беришкен, ошондон аттардын буту кеткен. Бүт туура эмес такалагандан кеткен аттары. Анан кийин биз аттарын такалап бердик. Анан бир аттын бизге жетелеп келген аты ошону мен айттым, алып келатканда ошо коридордо. Ушуну эсиңерге тутуп тургула, такалагандан кийин кайта басканын карагыла деп. Анан ошол ат такаладык, анан басканда баягы ат бөлөкчө басты да. Карачы, керемет. Ошондон кийин аябай таң беришти. Анан кийин иштетип жүргөн баласы дагы минип көрүп айтты. Ат бөлөкчө басып атыр го дейт. Себеби така атка келди да, ат өзүн жакшы алып жүрдү. Кандай мына аттын туура такалоонун мааниси аябай зор экен да. Бизде Кыргызстанда деген негизи өзүбүз улуу элбиз, бирок ушул така жагынан артта калып калганбыз да. Биз витаминдин баарын, эмненин жем чөптүн баарын бере берет, бирок бутун карабайт да. Анан ошол негизи күлүктүн буту да, мисалы да, главный деген болот го. Главный деген мисалы машиненики главный мотор. Больницага жатсаң главный айыгып чыгыш керек. Кинодо режиссер главный. Атта болсо чапкан атта главный буту да. Буту бабаларыбыз айтып койду эмеспи? Жаман тамагынан кетет, күлүк туягынан кетет. Бекер айтылган эмес да. Ал кылым карткан сөздөр да. Анан кийин кыргыз деген ушундай селекционный работа кылып туруп такалабай турган аттарды чыгарып алышкан да. Чагы кандай сан. Ушундай бекем буттардычы. Анан өткөндө билесиз го. Көчмөндөр оюну болгондо ошол полукровный ушу кыргыз аттардын буту кетип калганда мен аябай таң калдым да. Кетпейт деген бутту кыргыздар аксатып салышпады. Ошо бул факт да. Туурабы? Ошондой болуп калды.
эмнеге ушунча күлүк аттардын эмнеге бут кетип калат да? Мен ошо барбасам да, көрбөсөм да ошо такалаган эле кетти деп эметтим да. Себеби кыргыздын аттын буттары кетпейт да. Мурун бир жолу бир Франциядан Жаклин Рипар деген 2005-жылы келип фестиваль кылышкан. Ошол экинде эми алар бизге караганда специалист болушту да. Ошолор деген ушундай баа беришкен, что кыргыздын атынын буту деген вообще темир экен деген алар. Асказоодо чаптык, ошондо чаап биз байге алып утуп кеткенбиз ошо. Ошондо да баа беришкен да. Даже арабский аттардын буту мынча эмес деген. Карачы. Жарыктык. Мукканан айтсаң, бул өзүң мынакей жанада учка айтып өттүң, бул атты такалаганды билген киши атты чаба да билиш керек, туякты, таканы. Ат такалаган киши такачып, таканда чаба билиш керек да, устачылык болуш керек, Сен өзүң да така чабасың да. Ал негизи да бул ошол така жасаган киши атты такалаган билиш керек да, негизи. Бизде мисалы Кыргызстанда мен канча жерди барып көрүп жүрөм. Мен мыкты такачымын деген така жасай албайт да. Туурабы? Бул факт да. Ооба, чаптырып сатып келет. Негизи кокус ошол жанагындай ортопед болуп калса ал анда колун түшүрүп эле кетип калыш керек да. Себеби мисалы чет өлкөдө азыр эми интернеттин заманы да. Чет өлкөнүн көрүп атасыз го. Ат такалагандар ызытып алып туруп Таманда, Бизде Евроковка деп коет, горячий ковка деп. Мисалы мен ошондой да алып такалайм. Ызытыпчы. Анын айырмачылыгы эмнеде экен? Айырмачылыгы атка өтө комфортно болот. Ой. Себеби, мисалы мен дагы айта кетейин. Бизде да мисалы көбүнчө жанагы арматураларды такалап коюшат го, билесиз да аке. Арматура менен чабылат айыл жеринде. Ошол могу быдырала болуп турбайбы, мына из болупчу. Ошол аттын биягын урганда могу жерге өтөт да. Мисалы сиз ботинкенин ичине кичинекей мындай таштардан бир 5-6 салып туруп кийип көрсөңүз эмне болот? Өтүп кетет. Конечно, базар аксайсың да. Ошондой эле аттыкы дагы ушундай өтүп кетет жанагы. Өтөт, атка дискомфорт. Анан кийин туяктарды кескенде жана таяктар сынып, ачылып, көп аттар аксап калат могу жерденчи. Себеби могу акыркы мыкты бу жерде мык уруп атпайсызбы? Ооба. Мен азыр ошондой бир могу бетине чийип көргөзөйүнчү. Бу дагы өтө маанилүү нерсе да. Ооба. Могу аттын туягы болсо, таканы койгондо могу аттын туяктын көргөзбөйүнчү. Мык урганда. Мисалы моорекини мындайынан бөлсөк, могу центры бу жерде болот го. Ооба. Ортосу. Мык ушул центрден астыны көздөй урулуш керек. Биякты көздөй. Центрден. Алты мыктыңды? Алты мыкпы, 10 мыкпы, могу центрден биякта болуш керек, астында. Анан дагы жанагындай суроо туулуш керек да. Тууласа туудуруш керек, эмнеге дегенчи. Ооба, кээ бирлери берге такалып мыкты уруп атпайбы мына үчүнгө. Эми мына могу така берге чейин мындай болгондон кийин така. Могу жер деген мен анан практикадан да көргөзүп берем. Могу жерден эки жактан мынтип иштеп турат. Таканын үстүндө туяк таканы коюп койду да. Ошонун үстүндө туяк мынтип туруш керек. Үстүндө. Себеби ат келип бутту
койгондо турат. Ачыпчы, ачып жаап турат. А эгерде могу жерде болуп калса, мык биякта. Центрден биягын уруп салып атышпайбы? Ошондо могу иштебей калат туяк. Мына кызык каяктар. Могу жер иштебей калат. Могу жерчи, айтып атпаймынбы? Ушул иштебей таш болуп калат. Анан жанагы аттын бутунан аксап проблема болуп аткан ушул могу акыркы 2 мыкта кеп. Ушул жер ошибка ушунда. Анан жана таканы арматурадан уруп коет. Анан такалар могу жерден сынат, же берден сынат. Да? Ооба. А эмнеге сынат? Себеби могул деген эки жакты дайыма алы келген үчүн мынтип атат да. Ошон үчүн бир жерден сынып калып атат бу жерденчи. А негизи така сынбаш керек. Така сынбайт да, аягына чейин болуш. Бирок бери көп жери атпайбы биринчи. Бери түгөнгөндөн улам сынып калып атат да бери учурда. Жок. Бул эки түр бар. Эми мисалы азыр Европада биз ошолорго карап азыр багыт алып себеби алар астыбай кетип калды да. Ооба. Эми алар могу аттын туягын таканы мындай кылып уруп атышат азыр. Мисалы могу туяк болсо, могу башы берге келиш керек да. Ооба. Могу жерде жана сиз айтпадыңызбы, могу жери желип кетип атпайбы деп. Ооба. Ошо желген жерде алар мондай көтөрүп атат. Бuyakачы. Аттын буту мондай лыжаныкындай перекат деп коет. Ушундай болуп турат. И таканы да ушундай болуп туруп такалайт. Мондай. Анан себеби ат деген жерден бутту алгандачы, мореки. Чугуп кетет да. И бул ошол ушу жерде да кичинекей секрет бар. Могу учтуусу менен учу жогунун. Мореки скоростты могу перекат берет экен. Жерди мынтип алып атпайбы? Ооба, серпилип атат. Ошондо кичине болсо дагычы. Бул мындай бар атка караганда бул ат ашык болот экен. Апрая. Азыр деген чет өлкөдө жана гладкий скачкидечи аерде деген 10 метр биздикинде 50 метр дегенде ойнобойт. Нос деп коет го. Ооба. Мурду ашса жетет. Ушул жерде алар иштеп атышат. 30 сантиметр бир корпус, 2 корпус деп. Эми ушу булар өнүгүп отуруп мына ушуга жетишти азыр. Перекат кылат. Лыжаныкындай болуп, таканын башын мынтип коюшат. Кайрып коет экен да. Себеби ушул жанагындай возможно 1 сантиметр разница бериши мүмкүн тигинден. Ал канча миңдеген арыш таштайт? Ал ошондо эле жанагындай 10 сантиметр, 20 сантиметр калтырып коюп атпайбы? Көрүңүзбү каякта жатат неменин баары? Сырдын баары туякта турбайбы? Жакшы. Мыкке бул абдан жакшы баяндама болду. Эми мүмкүнчүлүк болсо биздин көрөрмандарга атты практика иш жүзүндө такалоодо дагы маегибиз улап, мыктын какканын, таканын орнотконун баарын өзүң дагы баяндап берсең. Азыр эми жанагы жогоруда айттык го. Ортопед така деп. Ошол ортопед таканын да бир маанилүү жери көп аттар бизде аксап туруп эле анан кийин же союлуп кетип атат, же жарабай калып атат, же бээ кылып атат. Ошол жанагы эки мен сизге айтканда могул мыктан туякты бузушат. Анан жана орусча айтканда низкопяточный деп коет го. Таманы жука аттар болот. О, батта шыркайт. Могу таманы жука болот аябай. Мынтип бассаң, колуң менен бассаң кирет ары. Таманы жукалар бар. А кыргызда айтат го жана тик туяк, эшек туяк дегендер. Алардын буту такыр кетпейт. Туяктан көп нерсени көрсө болот да, мына ачып туруп эле. Кандай экенин. Анан кийин кара туяк. Ак туякка караганда кара туяк бекемирээк болот. Ошондой айтышат, Анан кийин даже ошону немецтер да байкаган экен да. Германия.
ошолор селекционный работасында ак туяк аттарды койбойт экен айылга. Келечегинде бул бортуяк болуп калат. Ошон үчүн жанагы мисалы селекционный жумушта мисалы дүйнөгө белгилүү жана Settlers Wells. Ошонун балдары бизге мына Галлеон балдары келди го. Ооба. Галлеон балдары жүрөт, Хайчапрал, Монжон балдары жүрөт. Ошолордун баарына буту кетип калып атат. Ошол Settlers Wells'тин балдарын немецкий канга кошкондо, Зурумуга кошкондо. Ошолордун буттары бекем болуп атпайбы. Мисалы Казакстандагы жана Локо. Локонун энеси Зурумунун кызы болуп атпайбы. Көрөсүзбү? Жана Белениус дегени да бар го. Ооба, казактын. Ошонун дагы апасы деген жана Ла Колорадо деген Зурумунун кызы. Немец каны отурат биякта. Ошол Settlers Wells'ке кошулган ошон үчүн бекем болуп калып буту. Немецкий эмес, английский кандар менен американецтер кошулган жерде бүт эле бутуруп кетет экен. Могу слабый өтө эле. Мукке анда күлүктү алып атканда ошол жанагындай ала туяк, алаяктардан мүмкүн болсунча азыраак болуш керек го дейм анда. Эми бул селекция кылганга да, селекционный иш кылса. Так анын баарын эле болбойт дегенде болбойт, анын биздин колдон келбейт да. Урматтуу достор, биз мына Муктар инибиздин устаканасына келдик азыр. Устаканада Муктар иним азыр бизге ортопед такаларынын кандайча чабылат жана кандай такалат боюнча бизге маалымат берет. Мукке айтсаң, эми бул ортопед така деген эмне? Ал кайсы учурда колдонобуз, кантип чабабыз? Бул эми багы биздин тилде болбогандан кийин ортопедический деп медицинада айтат да. Бул аттын туягында моорекел жана мен айтып өттүм го, жүрөк. Ооба. Ушу жүрөктү ары түшүрүп салган, ушу жер иштебей калган, анан могу жерде травма алып калган аттарга сөзсүз ортопед така уруш керек да. Баракалла. Аттын тили жок да. Ооба. Могу жерим ооруп атат дейт, ал практика жүзүндө аксап гана көргөзөт да болду. Анан ошол ортопедти дагы билбей эле көбү мындай така уруп коет, бирок эч натыйжа жок да. Себеби ошол жана жерге тийип калат дагы оорта берет да улам. Анан бул азыр таканы мен жасап иш жүзүндө көргөзүп берем. Жакшы болот. Ошондо анан жана туяктын иштегенин да көргөзүп берем, кандай иштейт. Анын пайдасы кандай, эмне үчүн экени. Азыр буюрса мына ызып калды. Мына достор, ортопед такасы чабылып атат. Бул абдан маанилүү нерсе. Көңүл буруңуздар. Биздин уста, чебер уста такачыбыз Муктар инибиз иш үстүндө. Мукке айтсаң, анан бул азыр эми дайым эле ортопед такасын колдоно бербейсиң да. Буларды кээде өзгөчө учурларда гана колдоносуз. Өзгөчө учурда. Себеби жана правильный диагноз пол лечения деп коет го. Ошону туура тапса, ушул көп атты жана аксап калган аттарга өтө керектүү така да. Мына достор, ортопед такасы чабылуунун үстүндө, иш үстүндө муккем. Бул ошол жана таканын могу жүрөгү дебедимби? Ооба. Ошол жүрөктү коргой турган така да азыр. Себеби аттардын жана орусча айтканда низкопяточный деп коет аттар. Ошолорго көп керектүү така да. Жакшы, керемет. Мына оттун табы да биздин бетибизди анардай албыртып, кызартып сон болуп атат. Күн суунда жылытып атат бизди кошо. Анан мунун жана клипси да болот буга.
Аз анысын дагы көргөзүп берем. Така аттын бутуна тыкыс отура тургандай. Могу сыяктуу кылабыз азырчы. Тумшугун Ушундай кылып чыгарабыз азыр. жакшы болот. Эми мунун бул жери да бекит да бияка. Кошулат экөө. Анан бул жагынын үстүндө кататься этип жүрөт. Мына достор, мына жүрөкчүдө болгон келишкен така чабылып атат. Буке бу така чапкандагы темирди дагы тандай билиш керек го дейм. Сөзсүз. Себеби жанагы биздеги проблемаларды айтып коеюн. Бизде катуу така, жешилбеген така болсо, аны өмүр бою чечпей деле жүрө берейин деген ниетте жүрүшөт көбүчү. Кыргыз өзү көчмөн эл да. Анан кийин аны така катуу болсо көпкө жешилбейт да чынында. Себеби темирдин жана углерод деп коет го, углеродисти болсо темир аябай бекем болот. Желбейт да. Аттын бутуна уруп койгон ошо катуу такачы, ал могу сыяктуу болуп калат. Көрүңөр, абдача берип атпайбы? Ооба. Байкап атасызбы мына? Артка секирип атат. Артка секирип атпайбы? Аттын туягына чаап баратканда жерге тийгенде да ошондой болот. Катуу темир аттын бутун жана намин кетирип, аттын туягын кызартып, татартып жебип аткан ошо катуу темирден болот. Ошон үчүн тиги алюминийди уруп койсо жумшак болуп калып атпайбы? Атка комфортнураак болуп калат да. Негизи темир жумшак болуш керек. Ударды така алыш керек. Туяк эмес. Аттын ударды темир өзүнө алыш керек. Катуу болуп калганда туякка берет. Анан жана намин деп коет го. Ошолор ошо такадан болот. Негизи эле аттын бутунда көп нерсе бар. Сырлар көп экен да. Кичинекей туякта. Такалаганда бизде мисалы тарамышын каякка нагрузка берип атат, турабы, туура эмеспи карабайт. Койду бүттү, урду, кетти. Анан кыскартып кой дейт, учун алып берет. Тамандын границалары бар. Кайсы жерде туурасы жакын экенин мен анан туякты кескенде көргөзүп берем. Ошол границаларды билишпейт да. Каякка чейин алыш керек, кай жерден токтош керек. Кезе берет, анан таман жукартып салат, анан аты аксап калат. Жукар болуп калат, туура экен. Буке бул чоң атка го дейм, бул така. Мен аз сизге эмесин көргөзүп берем, аз кандай болот экен. Бул ортопед деп атпаймынбы? Себеби биз кичинекей такалаганды аябай жакшы көрөт биздин элчи. Дайыма кичинекей такалардан уруп коюшат. Ошон үчүн жана мен сизге айтып атканым ошо тиги туяктан ашып туруш керек деп атпаймынбы? Ооба, бир аз ашыгыраак, Бул берки такаларда эмес бул. Өтүгүң тар болсо дүйнөңдүн кеңдигине деген сөз. Ооба, туура. Аталар бөлө илгери байкап койгон экен да. Анан таканы урганда така желательно да кээ бир аттыкын туяк менен тең эмес, така кичине миллиметр ашып туруш керек. Жээги мындай. Мисалы таканын жээги чыгып турса ушунча. Туякка дагы защита болот да. Айрылбайт туяк. Кээде ушундай случайлар болот да. Мисалы ат
мондай жерди басканда ошо туягы да тийип калышы мүмкүн да. Такка тийбей туяк тийип калышы мүмкүн. А эгер 1 мм мындай болсо, бул защита да баары бир. Ооба. Жээгинен өтүп кетет. Bunun böyle öneleri var. Жигитке 70 түрлүү өнөр аздык кылат деген ушул достор. Мынакей муну да үйрөнүп алсак, азаматтар үйрөнүп алса, биздин ат спортунун өнүгүшүнө, күрүктөбүздүн далай байга алышына зор өбөлгө деп ойлойбуз. Бул ортопед такасы чабылып атат азыр. Мындай катардагы темедеги жөнөкөй така эмес, бул бутунда маселелер бар, буту тойтук туяк, аксап калган, жүрөктө ооруган аттар үчүн ортопед такасы чабылып аткан учур. Мухке айтсаң, азыр биз такалап көрсөтүп турган ат кунанбы же чоң атпы же тайбы? Кунан. Биринчи жолу такаланып атат. Жөн такаланып эле аткан. Убага келип калды, э? Такасын алмаштырып такалап коюш керек эми. Анан бизге азыр Кыргызстанда мондай така деген жаңылык эле болуш керек мисалы. Туура, мен биринчи жолу көрүп атам. Ошо. Анан кийин мындай нерсени айтпай койсо дагы, же көргөзбөй койсо дагы. Биздин бүгүнкү берүүбүз, мына сенин кеңештериң келеки жылкы биздин сайыпкерлерибиздин чоң ийгилик жаратканына өбөлгө деп ойлойбуз. Алда жардам берип кой, Кудай кааласа. Буюрса. Сөзсүз да. Анан Мукке буюрса ушу сенин телефонуңду биздин көрүүчүлөргө берели. Мукке чоң кемин ушу деңиз деңгээлинен бийик турат окшойт. Бердеги сууктун чилденин кычырагынан башкача го. Башкачараак болуп атабы? Суугураак экен бул кеминин үстүнө. Суугу. Мына Мукке Кудай кааласа дайым болуп калды окшойт, э? Бул Кудай буюрса мына даяр болуп калды. Бул ортопед такасы деп койсок болот, э, муну? Ортопедический. Кыска кыргызча айтканда кандай чабылып калат ошондо бул кайсы аттарга такалайбыз? Моореке жүрөгү таманы жука аттардыкы. Эми жана айта турган жерге келип жетип калып окшойт да. Мен жана сизге сөз кылып айтып атпадым эле. Аттын туягы мол, жана мен могу мыктарды көргөздүм го сизге. Ооба. Ошол мына могу центрден мисалы могу алсак бул жерде туяктын башы бул жерде болот. Могул жерлерде. Да, примерно. Ошондо центри мына могул жер болуп калат экен да, примерно. Ушул жер. И ушундан ылдый мык урулуш керек. Анан аттын буту могунун үстүндө мынтип ачылып жабылып туруш керек да. Туяк. А могул жерди биз защита кылып коюк да, жаап. Ушул жер жанагы таман жука аттардын ушу жерин уруп алып атышпайбы? Могул жерди. Себеби така берге чейин келет да. Көрөңүз? Мындай обычный такачы. А берди защита кыла албайт ал. Таш бар. Анан жана аксап туруп калган аттарга бул тимеле миңден бири да ушу. Жакшы мына достор. Эгер ушундай ортопедиялык такалар керек болсо, биздин чоң кемин өрөөнүнө келип, айылдын аты Тегирменти деген айылда биздин чебер уста такачыбыз, сайыпкер, сынчы биздин Мухтар инибиз ушул жерде тирлигин кылып атат. Суроолор болсо бере бериңиздер, биз жооп бергенге даярбыз келечекте. Рахмат Мухке, жакшы абдан ийгиликтүү бизге кеңеш сабак болду. Эми такалаганга өтсөк. Буюрсаңыз.
коюп туруп кескенге бул кайчысы кезет. Бул жанагы мына устанокту чапкылаганды айтып койсоңуз. А бул болсо ошо атта калаганга бул сөзсүз керек нерсе да не. Сен биягы ачып жаап, а бул могул жер илип алып туруп бияка чабасың, ачасың. Туягын алаяктайт турбайсыңар, Аттын туягына келтириш керек да. Эң сон станок жасаптыр. Бисмилла деп азыр Муктар энебиз аттын такалоонун бир туягы менен бизге мисал кылып көрсөтүп берет. Станокты да өзүң жасадың да, бул станокторду? Ооба. Бул азоаттар келет экен да берге. Азоолор да келет. Ана бисмилла. Ошу да келет. Бисмилла. Бисмилла. Мынтип байлайт экен, көзүнөн өткүзүп алып. Сулап сыйпап тур. Бул кунан экен. Өз таказы эскирип калган экен, бул. Муска ошо өзүң мукка бир өзүң сүйлөп баяндап берип кылсаң бул сабакты. Мен аз жанагы береке жогоруда айтылып аткан нерселерди аз көргөзөм. Мен бул туура каралып аткан эмеси түз дегендей да булчу азыр. Мен Жүрөкчө өтүп калганда? Мен азыр толук эме көргөзүп берем кандай болот. Мен жана сизге көргөзүп аткан нерсе мына морекини муну көрүп атасызбы мына? Могу мына могу иштеп атат, көрүңөрбү? Мына эми могу туякты бассам, мына могу да иштеп атат, көрүңөрбү? Эки жактан. Мына. Мына, көрүңүзбү? Могуну. Эми бул бияка да иштейт, мына. Көрүңүзбү? Бияка да иштейт, мына көрүп атасызбы? Мына. Туяк бияка да, мындай да, мындай да иштейт. Ооба. Мукке гана бул кесүү боюнча дагы баяндап сүйлөп. Мен жана ареке жогоруда айтып атпадым эле. Мына туяктын жана мен сизге көргөздүм го иштөө иретинчи. Кандай иштейт экен туяктын. Анан мына мен жана айтып келаткан мына ареке ак изди көрдүңүзбү? Ооба. Мына бул жерде ак. Ошондо моунун сырткы стенкасы дегенде могул тайдайм жаш. Ооба. Ошо жукараак да моунуку. Бул туяк өзү. Азыр мен тазалап жана иштегенди мен сизге көргөздүм да мына. Ой, таамай болду. Ана, көрдүңүзбү ар жак? Могу жерчи. Чыгып атпайбы? Мындай кылып коелучу, жарык. Түстө коюн жарыкты. Мунусу иштеп атат мына. Бияка. Бияка да иштеп атат, көрүңөрбү? Бияка мына. Кыймылдап турат экен да. Ошол анан кийин жанагы айтып атканым морекини кескенде ары чөктүрүп берет да. Арычы. Ушуну наоборот сөктүрбөстөн могу эки жагын эле алып коюш керек да. Эң сону Могул эки бетин. Анан кийин бул жерди бир аз таш турбагандай кылып, буларды ачып коюш керек. Буларды. Негизи бул өзү жанагындай
иштеп туруш керек туякчы. Мен жана сизге айтып атканым мына могу жерде Ушуну Мукке ушуну сөз салыш керек да, азыр сен алып атканда. муну тазалаш керек. Анан мен жанагы айткан могу жерде жана жаракалар болуп калат. Мында көрүңүзбү почти жок экен. Ооба. Себеби моореки центр давления монуку равномерно биягына да бирдей эле басып турат. Түз экен. Ошон үчүн эч эмеси жок мунун. Мен жана ак линияны таптым мына. İyi. Анан кийин мен жана сизге бир маанилүү жерин айтып коеюн деп атпадымбы эле. Ооба. Мына ошол, мына азыр ошого келатабыз. Монун башы көрүңүзбү? Эт менен биригип калбадыбы? Ооба. Могу мына. Эт менен биригип калды. Моореки. Ошондан ары мону түшүргөн болбойт. Ошону билип алыш керек, что ар көздөй болбойт экенин. Ооба. Анан кийин жанагы мыкты какканда моунун мына могу жерден, моундан баштап могу жерди алганда мына, могу центрин могу жер болот примерно. Мык моундан биякты көздөш керек да. Эч качан биякта эмес. Себеби моореки жанагы реки могу иштебей калат. Түп түшүнүктүү. Мына сыр кайда жатыр? Анан кийин аз дагы бир маанилүү жерин аз көргөзүп берем. Көбүнө билбеген көп эле билбейт да чынында. Могу азыр могу жер кичине кыйшыгыраак болот. Моул, сөөк могу менен бирдей болот. Сөөктүн жантайыңкы акыбалы. Мына мисалы, мына азыр деле түз койсо, могул жер, мен азыр могу жерден биртике алам дагы. Могу туякты мындай биякты көздөй көтөрөм да. Ооба. Астын алганда туяк кичине тигирээк болот. Биртике. Көп эмес. Жанагы 56 градус деп айтып атпадым беле? Ооба. Ошол мына моореки прибор ошол. Мына муну көрүп алсаңыздар. Бул прибор базарда сатылабы? Базарда эми. Билем, примерно мына могу туяктын тиктиги могу менен ушу менен билинет да. 55 же 56. А могу жери могунусу. Могул жерчи. İyi. Могу линия. Ошол 26 градус болуш керек. Мындай. Моорекиси. Могу. Ан могу менен ченейсиң, артынан коюп турупчу. Мындай. Ошондо тиги жери көрүнөт. Канча экени. Бул ошондой аспап. Для начинающих дегендей да. Анан мына. Дыр. Я. Тартынса коюп койсуң. Мен сен бир колуң менен кармаган. Туяктын өйдө жагындагы ыраш билдейби? Ооба да, мына. Азыр Бул жерде Мукке бир суроо берейин да. Мукке, азыр сенин ыраш билиң туяктын өйдө ягына да тийип атпайбы буларга? ооба. Туяктын сыртындагы ыраш билдеп тегистеп туруш керек турбайбы, Оо. Ай, баракелде. Ата көпчүлүгү таманын эле тегистеп коет. Эми азыр Капырай турмушка бере турган кыздын тырмагын жасаганга тете жумуш экен да бул. Ошо сыяктуу эле абдан дыккаттык иштеш керек экен да. Бул ат кымбат болгон үчүн атка аябайт да. Ооба. Бизден кымбатыраак кийинет го аттар менимче.
Ошон үчүн бекеринен кыргызда айтылбаган да. Бул жакшы ат, жакшы кыз, бир элдин кадыры, бир элдин баркы деп. Жакшы кош. Ошондой эле, чынында. Мыкты канчанчы размерде мыкты көбүрөөк колдонгонуң? Биз 5-чи көбүрөөк колдоном, 5-чи мык. Көпчүлүгү 3-чү мык менен иштейбиз дейт го. Эми ал мен тиги кунан жанагындай тайлар болсо ошолордон урам. Себеби жана ал эменин 3-чү, 4-чү мык дегендердикин айырмасы мындай да. Мык туякты сындырбаш керек да, ошон үчүн эле. А так бизде жетин урганда Жарып кетет да. талкалап кетет да. Ошон үчүн бул кунан эме аттарды мыкты да көп урабыз да биз. Чоң атка ошо 5-чи мык менен такалган оңдурбайбы, ылайыктуу? Ана мен жана айтып атканым мына. Могу жана мен центр деп атпаймынбы мына. Могу жерди көрдүңүзбү? Ооба. Мына, эми монун примерно центри мына, мондан биякты көздөй Түшүнүктүү. урулат мыкчы. Жарыктык жаныбардагы жоош экен. Мына биз достор кайталап өтөйүн. Биз Чоң Кемин өрөндө мыкты такаатчы саяпкер Муктар энебиздин иши менен тааныштырып атабыз сиздерди. Керектүү, абдан жакшы маалымат аласыздар деп ойлойбуз. Эми ушу таканы орун алдыруу маселеси да чоң го дейм. Эми ушул жерде дагы мисалы жана мен айтып аткан таканы мындай уруп коюшат. Мындай уруп коет же мындай уруп коет. Мен көбүнчө байкагам ушундай урушат да, астыга. Анан кичинекей така урушат көбү. Негизи мен жана сизге башында эле айтып атпадымбы беле? Ооба. Моореке эменин башына чейин келиш керек депчи. Таканын эмчеги. Могу арткысы могу жерди защитабыш керек да, негизи. Анан мен азыр мык уруп бүткөндөн кийин жанагы иштеген нерселерин көргөзүп берем. Кантип иштейт, кантип иштебейт. Бисмилlah. Муке сен балкаңдагы мыктын ашып калганын кескен калаяктуу турбайбы? Анда кезип эле. Не дечи эле? Шумдуктуунун төөсү жорго дегенди билесиз да. Жакшы, абдан ылайыкташкан экен да. Шарт эле. Кээде шашып каласың. Анан кезип иргенге дагы кээ бир азабаттар да болот да. Анан мыкке бул айтсаң, бул мыкты чыгаруу аралыгы канча болот алдынан айтканда? Учкай чыгаш керекпи же өйдөрөк? Жок, мунун дагы эрежеси бар. Эрежеси бул мыкты ары чыгарасыңбы, жакын чыгарасыңбы? Кеп анда эмес да. Кеп бул таканы кысканында болот. Мисалы муну көрдүңүзбү? Бир линияда чыкты. Ооба. Баары тең. Азыр мен тиги бүткөндөн кийин тиянын көргөзүп берем. Ошол жерден дагы көрүнөт. Бул сен азыр 8 мык кагып атасыңбы? 8ти. Негизи өзү канча мык менен стандарт? Кээ бирөө 6 эле обычно негизи көбүнчө 6 мык кагып коюшат го. 6-ны урат. Эми ал жанагы 7-чини ургандар ошо 6-ны уруп жүрүшөт. Мына мен сизге жана жогоруда айткам. Мына эми карап көрүңүз. Могу иштеп атат, көрүңөрбү? Түшүнүктүү.
Ай, рахмат. Кандай сонун сабак? Кандай сонун кеңеш? Ошол жана иштебей калган үчүн аттардын жана буттары кээ бир аттардыкы аксап да калып атпайбы? Жаным. Ана бул өзү сенин кунанчыкмаң бактылуу кунан экен бул эми. Ооба да. Тарыхый дүйнө жүзүнө биздин көрүшүлөргө Так. өлкөбүздүн бурчуна алыс жакынына тарайт эми бул тарыхый Тарыхыят болобу? тарыхыят болуп калат. Бир ичин минтип кесип коет экенсиңер, Ичин Сен мукка көбүнчө ушу 8 миңге орнотосуңбу кагазыңбы? 8. Алтоо каксам эмнеге? Какпайсың алтоо? Эми бул баары надежныйраак болот да. Анан негизгиси жана айттым го. Ал могу кармаганында депчи. Могу бир расстоянияда чыгат мыкчы. Көрдүңүзбү? Бирдей. Ооба. Эрөнкү өйдө чыгат, ылдый түрдүү чаккандар бар да. Ооба. Аны көрүп жүрөсүз да. Жанагы өзүң айткандай бир аз сыртка чыгып туруш керек деген такадан, Такка бир аз чыгып туруш керекпи? Бир тике. Ал жана айттым го жана ортопед такалардачы. Сиз да айттыңыз, туяк кичирээк деп. Ошолордуку мындай жайылганга шарт болот да. Бул кармап аткан кыскачкынын аты эмне деп айтылат? Крокодил тишпи? Мунун дагы бир секрети бар да, кичинекей. Бул эмнени айтат? Себеби батынкени байлаганда бирөөсүн катуу, бирөөсүн жумшак кылып койсоңор дискомфорт да. Ооба. А эми балка менен илгендики бирөөсү катуу, бирөөсү жумшак болуп калат. Ошондой дагы бир ноосу бар. Ай, баракелде. Тимде кашыктай болуп такаланды го капырай. Ал эми өнөрүң болсо, чаба бер дегендей кеп болупту да. Эми азыр последний штрих деп коелу. Ошонусун кылып өтөйүн. Бул эмне, суубу же жөн эле майбы? Май. Май, автол. Атайы. Мына эми мына кандай болуп атат? Ой, сон болду. Муну жана до и после дегендей кылыш керек да. Мына тиги буту менен, мына такаланган бут менен такаланбаган бут Айырмасы? Эми көрүнөт да даанасы. Керемет. Эң сон абдан чеберчилик менен жасалды да. Ана жана айтып атканым да ушу. Могул азыр биртике түзүрөөк болсо, тетиги даана көрүнөт, жанагы сөөк. Мындай болуп. Градус, А негизи туяк ошол азыр мен айткан градуста эле турат азыр. Ооба. Рахмат. Абдан сонун бизге кеңеш такалоо болду. Рахмат, чоң ийгилик. Кудай кубат берсин, өмүңө береке. Колуңдун күч кубаты ушу жалаң элибиз үчүн кызмат кыла берсин. Амин. Абдан жакшы. Рахмат достор, мына биз мүмкүнчүлүккө жараша атактуу белдүү биздин сынчы саякбери жана така атты мыкты такалаган инсан инебиз Муктар менен Майыбыз болду.